Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Махабат Таажибек жана Темиров Лайф. Бүгүн биз фейк жана троллдор жөнүндө сөз кылабыз. Айрым, чирик, мен сенин балдарыңдын кайда окуганын билем деп, мындай коркутуу сөздөрүн алар көп колдонушат. Буга окшогон эң цензуралуу сөздөр менен алар журналисттер жана блогерлерге социалдык баракчаларында комментарий катары же жеке өздөрүнө кат аркылуу кайрылган учурлар аз эмес. Реалдуу адамдар фейк аккаунттар аркылуу эмнелерди гана жазышпайт. Алар үчүн мыйзам же элементардуу түрдө адеп түшүнүктөрү жокко эсе. Алардын максаты оппоненттерин коркутуу жана социалдык түйүндөрдө маалымат талаасын ээлеп алуу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бул реалдуу көрүнүшкө айланды. Кыргызстанда троллдор фабрикасы бар жана муну көпчүлүгүбүз билип калдык. Алар кайда отурушат, жумушу кимдер аркылуу төлөнөт? Бул суроолорго укук коргоо органдары гана жооп бере алышат. Байкоо салсак, троллдордун артында кайсы саясатчы турарын көрө алабыз. Бүгүн биз жасаган изилдөө менен сиздерди тааныштырабыз. Бир нече айдан бери алардын ишмердүүлүгүнүн масштабы жана ыкмаларын изилдеп талдап көрдүк. Биз Садыр Жапаровдун талапкерлигинин президенттикке көрсөтүлүшү боюнча маалыматты массалык маалымат каражаттары, белгилүү топтор жана блогерлер кандай чагылдырды? Мына ушуга көңүл бурдук. Жалпысынан алганда мындай посттордун жазылган комментарийлердин саны 1,5 миңдей болду. Алардын 1 миңден ашык аккаунттар жазышкан. Бул аккаунттардын жарымынан көбү, тактап айтканда 603 фейк экендигин аныктадык. 500дөн ашыгы реалдуу адамдар. Эми фейк жана шектүү аккаунттар тууралуу кененирээк түшүндүрүп берейин. Биз фейк аккаунттарын кантип аныктайбыз? Мисал катары бир аккаунтты алып көрөлү. Жөнөкөй эле аккаунт, аты кыргызча, жаш кыздын сүрөтү илинген. Сүрөт боюнча интернетте издөө жүргүзсөк, бул кыз Гулянда эмес. 2018-жылы дүйнөнүн сулуусу атанган Наталья Строева болуп чыкты. Фейктер арасында сулуу кыздардын сүрөтүн колдонгондор көп. Open Democracy уюму жасаган иликтөөдө ушул эле Наталья Строеванын сүрөтү Таалайгүл Өмүралиева деген аккаунтта колдонулганын көрсөк болот. Шилтем аркылуу анын профилине өтсөк, анын баракчасы Зейнеп Арстанбекова деп өзгөрүлгөнүн байкадык. Фейктер үчүн бул кадыресе көрүнүш. Саясатчылардын өз фанаттары бар. Алар бардык иштерин токтотуп салып, социалдык түйүндөрдө кызуу майдан уюштуруп жиберишет. Бирок кийинки мисалды карап көрөлү. Бул жерде жөн гана фанат эмес, атайын бир максатты көздөгөндөр иштеп жатканын көрсө болот. Алмаз Илбирсов деген аккаунтта өз сүрөтү илинген эмес. Профилде 6 айлык 2 казактын сүрөтү колдонулган. 3 күндө 100 пост жазыптыр. Элестетсеңер, 100 пост. Ушул эле постторду башка фейк аккаунтта да жайгаштырган. Айырмачылыгы бир нече саат же бир күнгө кеч. Социалдык түйүндөрдө мындай активдүү ишмердүүлүк албетте бардык компанияларга жагат. Саясий партия же президенттикке аттанган талапкерлер муну мыкты билишет. Мисалы өткөн шайлоодо партия жана талапкерлерге фейк аккаунттар аябагандай активдүү иштеп берген. Фейк аккаунттардын көпчүлүгү 2020-жылы түзүлгөн. Айрыкча парламенттик шайлоо алдында сентябрь-октябрь айларында көбүрөөк. Бул троллдор ортосунда согуштардын чеги эмес. Күрөш аябагандай катуу жана аеосуз жүрөт. Жабык чаттарда сүйлөшүлгөн маалыматтар социалдык түйүндөргө жайылып кетет. Троллдорго буйруктар берилип, кандай багытта иштеш керектиги айтылып турат. Түшүндүрүп айтып атам го. Кирип дизлайк баскыла. Теги адаханчылардыкы ашык болуп атат. Биздики Садырдыкы кемирээк болуп атат дизлайк. Теги жактагандай болбой, жактабаган дизлайк баскыла деп түшүндүрүп айтып атам го мен. Буга басмак турсун, мен түз эфирде азыр 40 мүнөт отурдум. 40 мүнөт отуруп, патчагын чыгарып чыктым. Бу сволуштардычы. Лайк канча болуптур, дизлайк канча болуптур, айтып койгулачы. Дизлайк 300 болуптур, анан кийин лайк 366 болуптур. Бир жыл мурда фактчек KG сайты Матраимовдун троллдорунун бетин ачкан. Анда баары ачык эле көрүнүп турчу. Азаттыкка багытталган негативдүү маалыматтардын 80%дан ашыгы фейк аккаунттар тарабынан жазылган.
Ушул эле жылы картина бир аз өзгөрдү. Комментарийлердин фейк аккаунттар эмес, реалдуу аккаунттарда көбүрөөк жаза баштады. Facebook'та өз сөздөрүнөн баш тарткан профилдер да жок эмес. Мисалы, Клара Сооронкулованы коркутуп үркүткөн аккаунттун ээси ал мындай сөздөрдү жазбагандыгын жана анын аккаунтуна бирөөлөр бузуп киргенин билдирди. Мен Сооронкулова Клара эжеге айтайын дегеним, мен аккаунтумдан башка бирөөлөр кирип жазыптыр. Аны мен жазган эмесмин. Бирок мен сиздерди урматтап кечирим сурайм. Маданиятсыз комментарийлердин ээси да анын аккаунту бузулгандыгын айтты. Жеке кат аркылуу кайрылып, анын аккаунту бузулгандыгын далилдерин да көрсөткөнгө аракет кылды. Бирок бул комментарийлерди чындай эле алардын атынан башка адамдар жаздыбы? Ал жагын керектүү деңгээлде далилдей алышкан жок. Фейк аккаунттарына кайрылсак, биз алардын досторун да изилдедик. Байкагандай, алардын досторунун ичинде өздөрүнө окшогон фейктер көп. Керек болсо, тажрыйбасы жагынан алда канча күчтүүлөр да бар. Бул аккаунттар да абдан активдүү. Бир эле күндө саясий мүнөздөгү 10дон кем эмес пост жарыялашат. Мисалы, бул профилдин 35 сүрөтү жана 1287 досу бар. 30 сүрөт тиги же бул саясатчыларга таандык. Ал эми профилдин ээси катары илинген 5 сүрөттө Сауль эмес, Филиппин моделинин Пауля Со чагылдырылган. Аккаунттун лентасындагы маалыматтар боюнча айтып кетсек, биринчи пост 4 ноябрда жазылган. Кийинки эле күнү ушул эле профиль саясий мүнөздөгү пост жаза баштады. Биз троллдордун ишине анализ жасап, аларды 2 түргө бөлдүк. Биринчилеринин достору көп жана текст түрүндө контент менен алек болушат. Экинчилери бул постторду топторго киргизишет жана комментарийлерди жазат. Алардын баракчасында достору да аз жана маалыматтар жокко эсе. Демек, Кыргызстанда троллдор фабрикасы реалдуу көрүнүшкө айланды. Социалдык түйүндөрдө троллдорду кантип аныктай алабыз? Белгилерин айтып өтөйүн. Троллдордун белгилери: биринчиден, баарлашууда теманы өзгөртүүгө аракет кылышат. Экинчиден, сиздин ар бир сөзүңүзгө тийишип, башка темаларды курт сүйлөшүп туруп алат. Үчүнчүдөн, сиздин сабаттуулугуңузду сынга алат, өзүнүн сабаттуулугу жогору болбосо дагы. Төртүнчүдөн, сизди билбесе да жашооңузда кайсы бир фактыларды ойлоп таап, кемчиликтерди жана проблемаларды издей берет. Бешинчиден, башкалардын атынан сүйлөйт. Мисалы, баары билгендей эле, же баары сени шылдыңдап жатат дегендей. Алтынчыдан, орунсуз кайрылууларды жасайт. Сага окшогондор дайыма аялдар ушинте беришет жана башка деген. Атап өткөн белгилер бул тизме менен эле токтоп калбайт. Эң негизгиси, троллдор сизди түрдүү ыкмалар менен сөзгө тартууга аракет жасайт. Сиз айткандын баары абсурд, фарска айлантат. Троллдор менен талашып тартышкан адам катуу чарчайт. Троллинг бул калптын бир формасы. Троллдорду колдонгон саясатчыларды жоопкерчиликке тартуу дагы мүмкүн эмес. Бирок ушул троллдордун жардамы менен социалдык түйүндөрдө бир саясатчыны элдин баары колдоп жаткандай түр жасашат. Сак болуңуз, манипуляцияга алдырбаңыз. Ал эми биз фейк жана троллдорго каршы керектүү иштерди улантабыз. Сиздер менен мен Махабат Таажыбек болдум. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.